Окуу жай 1992 Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен мамлекеттик кызматка адистерди даярдоону жана кайра даярдоону камсыз кылуу максатында Бишкек эл аралык менеджмент жана бизнес мектеби ачылып, кийин 1997 Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясы болуп кайра түзүлгөн. Эми улуу саясий ишмердин атын алды. Биздин башкаруу академиябызга улуу инсан, саясий жана чоң лидер Жусуп Абдрахмановдун аты ыйгарылды. Былтыр эле биз өкмөттүн баягы жумушчу тобунун сунушун биз окумуштуу кеңешибизде карап, анан бул сунушту абдан кызуу колдоп бердик эле. Эми биз үчүн бул эмне? Биринчиден бул чоң милдет. Бул чоң жоопкерчилик, чоң сыймык десек болот. Себеби мындай Кыргызда жакшы сөз бар эмес, баягы улуу адамдардын атын алып жүрүшү да кыйын да, оңой эмес. Ошон үчүн биз азыр ойлонуп атабыз, кандай кылсак болот. Эми негизги эле максат сапатты жогорулатышыбыз керек. Мамлекеттик бийлик органдарын окуу методикалык, илимий жана маалымат аналитикалык жактан камсыздандыруу, ошондой эле башкаруу жана экономикалык мамлекеттик адис кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу, даярдоо жана кайра даярдоо функциясы ыйгарылган. Кадрларды даярдоодогу окуу методикалык иштери бөлүштүрүлүп, 130дан ашык адис профессорлор, окутуучулар, белгилүү окумуштуулар эмгектенишет. Сапат деген аны биздин коллектив билебиз кандай жасашты. Анын өзүнүн эл аралык ыкмалары бар. 3 эле этаптан турат. Кирип атканда студенттерди кабыл алып атканда электен өткөрүш керек, окуп атканда электен өткөрүш керек, анан бүтүрүп атканда электен өткөрүш керек. Жалпак тил менен айтканда ошондой да. Анан эми албетте баягы биздин академия классикалык университет эмес да. Бизде бир 3-4 эле адистик бар. Мамлекеттик башкаруу жана муниципалдык башкаруу, экономика, юриспруденция, ушул сыяктуу эле 3-4. Анан негизги багытыбыз биздики мына бүгүнкү күндө 1300 эле студентибиз бар. Анын бир 700ден ашыгы бакалавриатта окушат, 500ден ашыгы магистратурада окушат. Бирок биздин негизги вазифабыз, негизги милдетибиз, миссиябыз азыркы иштеп аткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин потенциалын, дараметин көтөрүшүбүз керек да. Дал ушул мамлекеттик кызматкерлерди даярдаган мамлекеттик башкаруу академиясына кыргыз элинин ак эмгегин өтөп, элдин, жердин бейпилдигин өзүнүн жанынан бийик туткан Жусуп Абдрахмановдун ысымын алды. 2021 жылдын 9 декабрында Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү ишмерлеринин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер комитетинин алдындагы комиссиянын кезектеги отурумунда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана саясий ишмери Жусуп Абдрахмановдун ысымын ыйгаруу маселеси каралып, колдоого алынган. Саясий ишмер 1927 жылы март айында болгону 26 жашында Кыргыз АССРнин элдик комиссарлар төрагасы болуп дайындалат. Ал бул кызматты аркалаган 5 жыл ичинде жаңы түзүлгөн жаш республикадагы бардык маанилүү жумуштарды баштап, айыл чарба, өнөр жай, билим берүү, укук, маданият сыяктуу тармактарды негиздөөгө салым кошкон. Мамлекеттин территориясын, мамлекеттин өзгөчөлүгүн калыптоого Жусуп Абдрахмановдун эмгеги өтө зор. Биз Жусуп Абдрахмановдун эмгегин эч убакта унутпашыбыз керек, аны менен сыймыктанышыбыз керек. Ал эми Жусуп Абдрахмановдун элеси дайыма кыргыз элинин эсинде болуш керек. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун буйругу менен Жусуп Абдрахмановго БЛ Кыргыз Республикасынын баатыры жана Ак Шумкар ордени берилди. Нурай Кайратова, Келдебек Уламбеков, СТВ.